саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм. Бүгүн ушул сиздерге бир теманы сунуштайт элем. Бул деген жаңы жылдын астында биздин массалык маалымат каражаттары буга мындай көрмөксөн болуп койду. Балким башка маселелер тургандырбы, ошон үчүн көп талкууланган жок. Бирок бул деген Америка Кошмо Штаттарынын чалгындоо кызматтарынын, атайын кызматтарынын ушул Кытайдын өзөктүк ядролук куралы боюнча берген маалыматтары да. Кана эмесе темага кирели. Америка Кошмо Штаттарынын атайын кызматтары бул атайын чалгындоолорду жүргүзүп, Кытайдагы ядролук өзөктүк куралдын абалын изилдешиптир. Маалыматты интернетке массалык маалымат каражаттарга жайып ишти. Бул видеодо колдонулган материалдарды тапсаңыздар болот. Астынан видеонун сүрөттөмөсүндө бүт мындай ссылкалары, шилтемелери берилген. Шилтемелер боюнча чыгып, жаңылыктарды текшерип алгыла, окуп алгыла өзүңүздөр. Мындай кичине күмөн саңасаңар, анткени бул деген жакшы адат, дайыма берилип аткан маалыматты текшериш керек. Дүйнө жүзүндө өзөктүк курал бир нече өлкөдө бар. Бул деген негизи 9 өлкө бүгүнкү күнү. Бул деген Америка Кошмо Штаттары. Ошол буякта ядролук дүрмөттөрдүн саны деген таблицанын ичинде карасаңыздар, биринчиси бул деген 1991 жылы канча болгон экенин билдирет, экинчиси азыркы күндө канча болгонун билдирет. Ошондо АКШда 91 жылы 1644 дүрмөт бар болчу, бүгүнкү күндө 5428 дүрмөт. Орусияда, СССРде ошол мурун 1,5 миңдин тегерегинде болсо, бүгүнкү күнү 5977 ядролук дүрмөт бар. Улуу Британия бүгүнкү күнү 120 дүрмөттөн баштаса 91 жылы, ошол 2023 жылга карата 225 дүрмөт бар деп айтылат. Анан ошо Францияда бар 290 дүрмөт, Кытайда 500дөн ашык дүрмөт бар, бирок так саны билине элек, бирок 500дөн ашык деп тастыкталган. Анан жаш ядролук державалар деп аталган Индия өзү 160 дүрмөтү бар. Израилде 90дон ашык дүрмөтү бар. Ошон үчүн Израилди жоготом дегендер, Израилге каршы чыгып аткандар билип койгула, эгерде бүткүл араб дүйнөсү биригип туруп Израилге кол салса, анда алар деген өзүнүн борбор калаларына ушундай бирден ядролук дүрмөт келип түшүшүнө макул болушу керек да. Эгерде ошондой болсо, анда Израилди жоготсо болот. Ага чейин кичине маселе да. Анан Пакистанда бар. Пакистан биздин кошунабыз. Кызыктуу нерсе, Пакистан элинин генетикасы кыргыз генетикасына абдан жакын, абдан жогору R1A гени. Ошон үчүн бизге абдан катуу тууган, бирок келбети менен өзгөчөлөнөт. Скифтер, сактар, түрктөр барып Индияны ошол багынтып турган. Арийлер. Анан кийин Фахриддин Бабур кезинде ал деген барып ошо Индияны басып алган. Басып алгандан кийин ошо анын артынан баягы анын аскер күчтөрү кыргыздардан турган, моголдордон турган. Моголдор негизи кыргыздар да. Кыргыздардан тургандыктан ошол жергиликтүү эл менен аралашып кетсе керек да. Анткени баягы биздин ата-бабаларыбыз ошо кыз келинди алышкан, ал жерден ошо калышкан. Ошон үчүн тукуму бир аз өзгөрсө дагы келбети менен, бою менен, бирок пакистандыктар бизге абдан жакын тууган болуп чыгып атат негедир. Ошол аларда 165 ушундай ядролук дүрмөт бар. Жана азыркы акыркы маалыматтар боюнча КНДРде, бул деген Түндүк Корея, буларда 20дан ашык ядролук дүрмөт жыйналды деп айтылып атат акыркы маалыматтар боюнча. Биз АКШ ошол чалгындоо кызматы ЦРУ деп коет. Ошол НОАКта коррупция аябай катуу өсүп кетти дейт. Ошол коррупция өсүп кеткендиктен баягы ядролук ракеталардын күйүүчү майдын ордуна суу куя башташты дейт. Анан ушундай бир нече ракетанын катары, сандары ошол суу менен куюлган дейт, күйүүчү майдын ордуна. Ошон үчүн эгерде Америка Кошмо Штаттар менен Тайвань үчүн согуш ачылып кетсе, Кытайдын ракеталарынын 400дөн тегереги 3 калышы мүмкүн. Bloomberg'ке бул жарыяланды. Албетте Кытайдын ошол реакциясы дымдырс болду. Кытай ал боюнча мындай алардын өкүлчүлүктөрү, элчиликтери, тышкы иштер министрликтери эчтеке деген жок. Анан ошол аябай катуу баягы дүйнөлүк согуш аскер күчтөрдү серептеген уюмдар дагы аны талкуулоого киришти. Жана негизи ошол кошумча Кытайды колдогон уюмдар дагы жазып чыгышты.
силер буга чоң капа болбогула деп, бул деген анчалык деле маселе эмес дейт. Кытайдын ошол ракеталары эгерде суу менен ошо толтурулса күйүүчү майдын ордуна, ага сууну төгүп туруп күйүүчү майды куюп коюш анчалык чоң маселе эмес дейт да. Ошон үчүн мындай катуу жыргай бербегиле дегендей жооп келди. Кытайдан жооп болсо керек, бирок аны баягы аналитиктер айтты да. Негизи ошо сырткы душмандан ички душмандар жаман экен. Ошо Кытайдын армиясынын ичиндеги коррупция боюнча аябай көп талкууланды Bloomberg'те. Анан баягы Кытайды бир четинен уят кылгандай аракеттеништи Америка Кош Штаттары. Анткени бүгүнкү күнү дүйнөлүк массалык маалымат каражаттар көбүнчө ушул Америка Кош Штаттары менен Улуу Британиянын колунда, Германиянын колунда. Бирок ага жооп мындай жакшы айтыла элек Кытай тараптан байкалды. Кытайдын армиясында ушул өзөктүк куралга жооптуу болгон коргоо министрлигинин министри Ли Шанфу жоголуп кетти дейт. Же атылдыбы, өлтүрүлдүбү, же түрмөгө отургузулдубу, ал боюнча маалымат жок. Анан ушуну баягы расмий эмес булактар коррупцияга тиешелүү, коррупцияга жаратышаа ушундай болду деп айтышууда. Министрдин мындай кайдыгер мамилесинин эсебинен, коррупциянын өсүп кеткенин эсебинен өлкө ушундай абалга келди деп айтышат да серепчилер. Анын сыртынан ошол негизи Кытай жакында эле ошол Тайванга кол салам, кайтарам деп Америка Кошмо Штаттарына тиш көрсөтүп турду эле. Бирок так ушул нерсе болуп атканда Кытайдын баягы провокация деп аталган Америка массалык маалымат каражаттарында аракеттери азайды да. Серепчилердин айтуусу боюнча ошо Кытай өзүнүн калыбына келип, өзүнүн баягы бүт куралдарын даярдап, кайра аттанууга, Тайванга аттанууга 1-2 жыл керек, же болсо эң узак дегенде 6-7 жыл керек деп айтып жатышат да. Анан бирок Кытайдын баягы Америка Кош Штаттарына каршы жана дүйнө жүзүнө, батышчыл дүйнө жүзүнө каршы кыла турган аракеттер дагы эле көп, аспаптары көп. Ал аспаптардын катарына бүгүнкү күнү ушул Йемен кирип жатат. Йемендегилерге, хуситтерге жардам берип, хуситтер кезден кезге ошол дүйнөлүк сооданы титиретип атат жана ошол дүйнөлүк деңизде өтүп аткан интернетти туташтырган кабелдерди кесебиз дегенде мындай аракеттерди жарыялашты. Анын сырткары ошол Иранга колдоо көрсөтүлүп атат деп атат Кытай тарабынан. Ошон үчүн Иран азыр Америка Кош Штаттарынын базаларын ошол Сирияда, Йеменде, Ирактын жергесинде ракеталап аракеттер жасоодо. Муну дагы ошол Кытайдын кандайдыр бир ролу бар деп айтышат да серепчилер. Анын сырткары бүгүнкү күнү ошол Кытайдын ичинде тынчып калгандын Тайвань тегерегинде дагы бир нерсе билдирди. Кытайды колдоп жаткан Хоу Юй деген Тайбэйдин мэри ошол Кытайга, чоң Кытайга Тайвань кошулат деген сөз менен шайлоого катышты эле. Бирок ал деген бүгүнкү күнү демократикалык прогрессивдик партиянын башчысы Лай Цзиндеге утулду. Лай Цзинде болсо Тайвань көз карандысыз калат деген мындай позицияда турат жана ал позициядан кайтпай турат. Ошон үчүн Лай Цзинденин мындай кичине Кытайга кошулбайбыз деген сөзүн айтканын аркасы менен ошо Кытайга жагымдуу эмес кандидат катары көрүшкөн Кытай. Анан анын жеңсе, анда Тайванда чоң ошо кыйынчылыктар болот деп Кытай дагы эскерген да. Бирок ушул кандидат жеңди. Балким бул деген сөз, бул баягы чалгындоо сөзү, дезинформация болуп, так ушул нерсеге багытталган окшойт да акырында. Бирок Кытайдын акыркы сөзү айтыла элек. Кытай бүгүн FPV дрон системаларды аябай андай арзан кылып салды, анан көп массада да чыгарат. Ошон үчүн Кытайдын ажыдаадын дагы акыркы сөзү айтыла элек. Эгерде акыркы күндөрдө ошол согуш ачылып кетсе Тайвань тегерегинде, ошол ядролук курал колдонулбайт окшойт, бирок ошол дрондор колдонулса, бүгүнкү күнү ошол батыш өлкөлөрдүн ага даярдыгы төмөн деп айтылууда да. Мисалы үчүн Украина эле көрсөтүп атат, Россия чоң болгондуктан баягы жеңиш керек эле, бирок дрондор көптү чечип коюп атат. Так ошондой эле Кытайдын дрондору келечектеги Америка Кош Штаттары менен боло турган кагылышта аябай көп нерсени чечип коюшу ыктымал. Ошон үчүн эки жак тең согушту ачканга даяр эмес, чынын айтсам. Ошондой. Эгерде каналды колдойм десеңиздер, бул QR менен кичине колдоп койсоңуздар болот. Ыраазычылык болот чоң. Ушуну менен темабызды бүгүн аяктайлы. Мына ушундай тема. Кандай пикириңер пайда болду? Ушу боюнча оюңарды бөлүшкүлө. Чын эле ушул чындыкпы, же болбосо кандайдыр бир дезинформациябы, же атайын баягы Тайвандагы шайлоонун астындагы киргизген мындай политикалык технологиябы атайын, ушу боюнча оюңарды бөлүшкүлө. Эмки роликтерден көрүшкөнчө.
Dance